Булар süt көп берет дегеннен şu Rusya'dan alıp geldik şurada yani. Булар 25'ten 35'e çeyin berет simentallar. Булардын кыргыз уйларга салыштырмалуу булар узак убакытка сүт берет да. Жазында 850-260 тапшырат. Bir күндө 3 мал, 3 мал сүт берилет. Бул айрышерский деп. Бул 40-45 литр сүт берет. 2 мал сайыз, жаңы туганда 3 мал салат. Жоон болсо бар. Широкий болсо. Кыргыз уйлары süt азыраак берет. Булар süt көп берет ошол жагынан. Жакшы. Асыл тукум уй баласынын негизги өзгөчөлүгү сүт жана эт азыгын көп өлчөмдө бергендигинде. Сүт берүүсү породасына карата айырмаланганы менен эң азы 20 литрден кем эмес, эң көбү 40-45 литрге чейин сапаттуу сүт берет. Дагы бир артыкчылыгы жөнөкөй уйлардан айырмаланып, мындай өлчөмдө сүт берүүсү узак убакытка созулат. Ал эми эт багытындагы жакшы багылган букалардын тирүү салмагы 1 тоннадан ашат. Биздеги маалыматтарга караганда 2-3 жашар буканын салмагы жөнөкөй породадагы 5 жашар буканын салмагынан 200-300 килограммга чоң болот. Мындай түрдөгү уйларды багуу өзгөчө деле шартты талап кылбайт. Тактап айтканда, жөнөкөй мал менен асыл тукум кармоонун убарасы бирдей эле. А бирок алардан түшкөн пайдада өтө чоң айырмачылык бар. Акыркы жылдары асыл тукумдун мына ушундай артыкчылыктарын түшүнүп, бул жаатка ыктаган ишкерлердин саны өсүүдө. Алардын бири Чүй облусунун Сокулук районундагы Гавриловка айылынын тургуну Бексултан мырза. Бексултан мырза асыл тукум мал чарбасынын артыкчылыктарын убагында баамдап, бул тармакка бет алган фермерлердин бири. Кезинде кадимки кыргыз уйларын багып келген фермер агабыз жакын тааныштарынан сүт багытындагы уйлар туурасында угуп, тажрыйба кылып багып көрүү үчүн Орусия өлкөсүнөн сүттүү 2 уй сатып алып келген. Ал уйлардан жакшы жыйынтыктар чыкканын байкаган каарманыбыз колдогу жөнөкөй уйларын атайын породага алмаштырган. Былтыр эле Россиядан 20 баш сүт жана эт багытындагы уйларды алып келип, өзүнүн фермердик ишин баштаган. Мындан 4-5 жыл мурун салынган Бексултан агабыздын бул чакан сарайында учурда Сименталь, Галштина, Айрыширский жана Ангус породасындагы уйлар бар. Былтыр баштадык. Былтыр Россиядан алып келип, ушул бир 2 уй алып көрсөк, российский уйлардан алып келип баксак жакшы сүт бергенден, ошо өзүбүз жакшы берет экен булар деп Россияга барып өзүбүз алып келдик. Биринчи 20 баш алып келдик. 20 баш былтыр алып келебиз. Бизде Галштейн, Айрыширский, Сименталь деген породалар бар. Породалар бар. Ферма өзү качан сүт бере баштады жерде чарба? 4-5 жыл болуп калган. 5 жылдан бери мал менен. Башында жөнөкөй уйларды кармакчысыздар да? Кадимки породаларды. Кыргыз уйлары эле кармак. Булар сүт көп берет дегеннен ушул Rusya'dan alıp geldik şurada yani. Süt менен иштеп алсак. Азыркы тапта фермердин кичи чарбасындагы уйлардын баары 25-тен 35 литрге чейин сүт берет. Алардын бири дүйнөдөгү сүттүү уйлардын катарын толуктаган мына бул кызыл ак түстөгү Сименталь породасындагы уйлар. Ишкер бул уйларды өткөн жылы Орусиядан алып келген. Сименталь породасынын артыкчылыктары тууралуу алгач тааныштарынан угуп, кызыгып калганын айтат Бексултан мырза. Учурда 3 жаштагы мына бул Сименталь уйу биринчи тууту менен эле 25-30 литрден сүт берип, фермердин үмүтү акталып турган чагы. Бул уйларды Россиядан алып келебиз. Биринчи туутунда 25 литрге чейин сүт берди. 25-30 40ка чейин жакшы баксаң 40ка чейин берет. Жегенине карата бере берет болорчу. Кыргыз уйлардан айырмачылыгы булардын эт көп берет, сүт көп берет. Ошол да айырмачылыгы. Мүнөзү жоош. Кайда эле жоош. Канча жашка экен? Бул 3 жаш, жазында 4 жаш болот. Экинчи туут болуп да жазында. Булардын кыргыз уйларга салыштырмалуу булар узак убакытка сүт берет да. Узак убакытка сүт берет. Кыргыз уйлары барган сайын азайып көтөрөт. Булар азайбай эле ошол темпте берип көтөрөт да. Баласы бар экен? Бунун баласы
Ну, баласы ушул азыркы сименталдын баласы ушул биринчи тууттун баласы. Майларда туулду. Ошондо 7 ай 8 айга кетип барып ушундай болот. Ургач э? Жакшы чоңойот экен. Ургач. Сименталь породасындагы уйлар жеке эле сүт багытында эмес, эт багытында да багылат. Бул породанын тарыхына кайрылсак, эң байыркы породалардын бири болуп эсептелет. Алгачкылары 5-кылымда Швейцария өлкөсүнө алынып келинген. Андан соң ушул аймакта өнүгүп отуруп, 20-кылымдын экинчи жарымына барып, азыркы сименталь уйларына таандык өзгөчөлүктөр толугу менен калыптанып бүткөн. Бул породадагы уйлар дене түзүлүшү жагынан көлөмү кыйла чоң, сөөктүү, булчуңдуу келет. Орточо боюнун бийиктиги 135-140 см, денесинин узундугу 160-165 см жетет. Сырткы көрүнүшү бозомокак жана кызыл ак түстө болот. Уйларынын орточо салмагы 550-650 кг, букалары 900-1200 кг чейин барат. Башка породалардан сүт жана эт багытында болгондугу менен айырмаланат. Бул симентал жаккан жери бул мясо молочный да. Сүт да берет, этти да берет да. Сүттүн майлуулугу, сүт өтө майлуу сүт үчү бар. Алып да булат. Аз салат. 2 мал сайыз. 2 мал сайыз. Жаңы тууганда 3 мал салат да бар. 3 мал желин бошотуп турбасаң, сүт дене уга калат да. Дене кетип калат дегенде. Ошо жаңы тууганда 3 мал салат. Бул фермадагы дагы бир өзгөчө порода айрширский уйлары. Бул уйлар сырткы көрүнүшүнөн симентальдарга түспөлдөш болгондуктан алгач көргөн адам үчүн бул эки породаны айырмалоо кыйынга турат. Бирок айрширский уйлары симентальдардан кызыл денесинде майда-майда чекит сымал ак түстөрдүн болгондугу менен айырмаланат. Андан тышкары симентальдарда эле жоон, көлөмдүү, анан мүйүздүү келет. Айрширский породасындагы уйлардагы сүт багытында болуп эсептелет. Бир уй орточо эсеп менен 40-45 литрге чейин сүт берет. Учурда каарманыбыздын фермасында бул түрдөгү уйдан бирөө гана. А бирок биринчи туутунда эле 40 литрден сүт берип, жакшы жыйынтык алган ишкер келечекте бул породадагы уйларды көбөйтсөм деген тилекте. Бул айрширский деп. Бул 40-45 литр сүт берет экен. Жашы бул экинчи туут болот. Көрсөм туйт жакында 1 айдын ичинде туут болот. Бул да ошо Россиядан алып келет. Растоптон. Бул айрширскийден бирөөлү бар. Бирөөнү алып келет. Башка породалардан эмне айырмасы бар экен? Булар сүт көп берет деп Галыштан менен айрширский жакшы берет деген ушул айрширскийден да алып көрөлү деп бирөөнү алып келдик. Булардын ценасы кымбатыраак болот бир кыргыз уйларга караганда. 150 миңден 200 миңге чейин бул. Бир уйдун баасы. Сүт ишкердиги Бексултан мырза үчүн негизги киреше булактарынын бири. Фермер уйларын атайын аппарат менен сайт. Учурда кыш мезгили болгондуктан көпчүлүк уйларынын сүтү тартылып, саандан чыгайын деп калган убак. Антсе да Бексултан мырза учурда саалып жаткан 5 уйунан күнүгө 100 литрден сүт алат. Демек ар бир уй аз дегенде 20 литрден сүт берет. Асыл тукум уйлардын сүт берүүсү туруктуу болот деген нерсеге ушул жерден дагы бир ирет ынандык. Ал эми алынган сүттү фермер 24 сомдон күнүгө сүт алуучу ортомчуларга өткөрөт. Учурда уйларынын байып калганын баса белгилеген каарманыбыз уйлардын сүт берүүсү жогорку чекке жетип турган жай мезгилинде күнүгө 250-260 литрден сүт өткөрөрүн айтат. Буларды аппарат менен сайбыз. 5 уйдан 100 литр чыгат. Тазайган убагында. Жазындасы коет бир. Азыр көбү байып калды. Уйлар сүттөн жакында чыгат, ошого азайып калды. Сүттү кайка көрөсүз? Сүт эртемен келип алып кетишет. Ошо. Az 24 сомдон алып кетет. 24 миң. Жазындасы 250-260 ушундай тапшырат. Азыр эми кышындасы уйлар болот азыр. Асыл тукум уйлар өзгөчө деле шарттарды талап кылбайт. Болгону турган жери ыңгайлуу болуп, жем чөбүн убагында берип турса эле керектүү өлчөмдөгү сүт азыгын бере берет.
Бексултан мырза уйларын жай мезгилинде жайытка чыгарат. Кыш келгенде колго алып жем жана беде чөбү менен багат. Кээде уйдун сүттүүлүгүн арттыруучу кошумча азыктар менен да тоюттандырып турат. Ушул эртемен туруп эле чөп жемini беребиз. Saat 8'lerde çayını veririz. Saat düşkü 12-1'lerde su, daha çöp jem veririz. 3 vakit bir günde 3 mal jem, 3 mal çöp verilir. Bede çöp, şu arpa, jigörü oturup veririz. 3 jemdi aralashtirip. Malga şart ыңгайлуу болсаң, mal караштын кыйынчылыгы деле жок да. Ошол İçine su, çöp jemi, içinden de var. Асыл тукум мал чарбасы менен жөнөкөй чарбанын айырмасын сезип, мындай кирешелүү тармактын пайдасын көрүп жаткан каарманыбыз бардык фермерлерди асыл тукум мал чарбачылыгын колго алууга үндөйт. Анткени мал кармоодо сандан сапатка өткөндө гана жакшы киреше түшөөрүн фермер жеке тажрыйбасында көргөн. Fermerlerge aytarım, şu asıl tukum uylарды көйткүлө. Булардын эти дагы, сүтү дагы жакшы болот. Etти daha көп берет, süttü daha жакшы берет да булар. Жөнөкөй малга деле, ушул порода малга деле бирдей түшүк болот. Бүгүн биз Симменталь жана Айрширский деп аталган дагы бир өзгөчө уй породалар менен тааныштык. Бул фермада мындан тышкары эт багытында багылуучу ангус уйлары да бар. А бирок бул порода тууралуу өзүнчө бир чыгарылыш даярдай тургандыгыбыз үчүн аларга токтолбой эле коюуну туура көрдүк. А биз болсо Бексултан мырзага терең ыраазычылыгыбызды билдирип, бүгүнкү күнүбүздү жыйынтыктайбыз ардактуу көрөрман. Асыл чарба долбоорунун ар бир чыгарылышын көрүп туруу үчүн Жамааттык медиа YouTube каналына катталууну унутпаңыздар. Ошондой эле сиздерден бул берүү тууралуу ой пикир, сунуш жана суроолорду күтөбүз. Келерки чыгарылышка чейин аман туруңуздар.